ыйык булак эс алуу жайыбызда душ, туалет жана ошондой эле бардык шарттары жогорку деңгээлде көрсөтүлгөн. Таңдай ушул жерде тосоңуздар болот. Салкында, негизинен шаарда, башка жерлерде аба ырайы аптаптуу ысык болуп турган учурда, бул жерде өтө салкын экен. Ушул жерге келип эс алгыла аябай сонун жер экен. Бүт условиялары бар экен. Бул жерге барганбыз, условиясы жок. Туалеттер эшикте. Бул жерде намаз окуганда удобно экен, баары условиясы бар экен. Жакшы. Тазалыгы өтө таза экен. Тазалыгы да, караңыздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздер үчүн аябай сонун жаңылык. Караңыздарчы, мондай болгон сонун табияттын койнуна ким эле эс алгысы келбесин. Көрсөткөңүзчү бул жакта. Бул жакта да көрсөтүңүзчү. Эми бул көз жоосуна алган жаратылышты сөз менен жеткизип айтып берүү өтө кыйын. Андыктан туугандар, бул жерге келип гана эс алып, өзүңүздөр көрүп кетишиңиздер керек. Биз болсо дал ушундай болгон табияттын койнунда жайгашкан ыйык булак эс алуу борборуна келдик туугандар. Бул кайсыл жерде дей турган болсоңуздар, Базар Коргон району Кызыл Үңкүр айылында, Жалал Абад облусунда туугандар. Ичинде эмнелер бар экен, сиздер менен чогуу биргеликте көрүп чыкмакчыбыз. Жаратылышта сонун эс алуу болмокчу. Жүрүңүздөр анда. Туугандар, мынау сонун тунуктугун караңыздарчы. Негизинен мындай жаратылыш Кыргызстанда көп эле. Бирок ошолордун арасынан эң сонун жерине келдик, сиздер менен чогуу бөлүшөлү. Туугандар, дал ушундай болгон ыйык булак эс алуу жайына келгенде эле бизди биринчиден болуп Кыргыздын улуттук үйү бул Боз үй. Көрсөтүп койсоңуз болот. Боз үй дал ушундай болгон тапчандар жана ошондой эле конференц зал же болбосо жаш балдарга атайын жайкы эс алууга алып келсеңиздер дагы болот. Бул жакта атайын сонун кылып адамдарды, конокторду, кудаларды, тааныштардын баардыгын ушул жерге алып келип эс алдырып узатсаңыздар болот. Бул жерге бардыңыздар, бири отуруп турупчу. Көрсөңүздөр болот. Ал эми кечкисин каерде эс алабыз дегендер болсо, өтө жогорку деңгээлдеги шарт менен, сонун условия менен жасалган биздин домиктерге кирели. Жүрүңүздөр. Ал эми бул тарап кухня. Бул кухнянын ичинде тамактын бардык түрлөрүн жасасаңыздар болот. Беш бармак, курдак, аш, дегеле тамактын бардык түрлөрүн жасасаңыздар болот. Караңыздарчы. Бул азыр күндүзгүсү туугандар. Жакыныраак келиңиз. Бул азыр күндүзгүсү туугандар. Ал эми кечкисин булар сонун болуп жанып турат. Азыр жандырган жокпуз, иштери сонун. Экинчи этажында балкончиги бар. Балкончигине чыгып да жатсаңыздар болот. Караңыздарчы туугандар. Мына ушундай жерде эс алганды эс алды деп айтса болот. Мен ошондой деп элестетем. Караңыздар бул жакта. Ичи дагы кенен, өтө сонун. Экинчи этажында балкончиги бар, балкондо атайын өзүнүн форточкасы бар. Ачык кенен эс алып, таза абадан дем алып отурсаңыздар болот. Жүрүңүз, дагы көрсөтөлү. Анан туугандар өзгөчө, мисалы үчүн жаштар келесиздер дагы эс алуу деселе жөн эле олтуруп кетип калышат. Жок, чыныгы эс алуу сөзсүз волейболсуз унутуп коюуга мүмкүн эмес. Караңыздар, бул жерде атайын көрсөтүңүз. Волейболдун сеткасы илинген, тобуңуздарды алып келесиздер, ойносоңуздар болот. Бул жерде сонун кылып 2 команда болуп, 3 команда болуп, волейболдук турнирлерди дагы ушул жерде ойноо өткөзсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр ичкери кирелиге. Өзгөчө бардыгына көңүлүн бура турган нерсе, жаштар эмне үчүн биз эс алабыз? Келебиз, ойнойбуз, күлөбүз, волейбол ойнойбуз. Анан сөзсүз түрдө кечкисин танцполду унутпашыбыз керек. Мондой болгон атайын бийлей турган жайы бар. Туугандар, эң люксовый болгон биздин домигибизге кирели, жүрүңүздөр. Караңыздарчы, бул жерде 6 адамга жайгашкан өтө сонун балкон. Бул балкондо атайын баардык нерсени даярдап, тамак ашып ушул жерде отуруп эс алсаңыздар болот. Бул жерге отуруп. Ал эми бул биздин домигибиз, ичкери кирели, жүрүңүз. Караңыздар, ичинен кенендиги. Жай намаздар дал ушундай болгон, атайын шкафчиктери даярдалган. Экинчи этажында балкончик бар, балкондун үстүнөн карасаңыздар да болот. Карап, үстүндө дем алсаңыздар болот. Туугандар, мындай шансты эч качан колдон чыгарбаш керек. Жай түгөп баратат. Андыктан туугандар, бул эс алуу жай боюнча толук маалымат алам дей турган болсоңуздар, бул жерге номерди калтырдык, Instagram аккаунттарын калтырдык, байланыш номерлерин калтырдык. Ушул аркылуу толук маалымат алып, адрестерин сурап, ошондой эле заранее брондоп сөзсүз түрдө келип эс алып кетиңиздер туугандар. Ал эми саналуу мүнөттөрдөн соң сиздер менен чогуу биргеликте кечкисин канчалык деңгээлде сонун болуп көрүнөрүн сиздер менен чогуу көрсөтмөкчүбүз.
Wi-Fi дагы бар, интернет дагы иштейт. Жана ошондой эле телефондорду дагы зарядкага сайсаңыздар болот. Анан душ, туалет, санузел боюнча дагы бул жактан көрсөтөбүз. Өзгөчө бул эс алуу жайды мен негизинен Кыргызстандан көп жерден көрө элекмин. Мисалы үчүн кээ бир эс алуу жайларга барсаң, душ, туалети жок же болбосо условиясы, шарты өтө жакшы эмес. Ал эми бул эс алуу ыйык булак эс алуу жайыбызда душ, туалет жана ошондой эле бардык шарттары жогорку деңгээлде көрсөтүлгөн. Бизде бул жакта эс алып жаткан эжелерибиз бар экен. Бир-эки ооз интервью алайлы. Жакшысыздарбы эже? Кайсыл жерден келдиңиздер? Кочкар Атадан келдиңиздер. Сиздер кандай? Чорный косой. Аяштарбы? Жакшы, куш келипсиздер. Жактыбы? Негизинен шарт боюнча 1-2 сөз айтып койсоңуздар. Жакшы экен, бүт условиялар бар экен, туалети, душу бар ичинде экен. Тазалыгы өтө таза экен. Тазалыгы дагы, караңыздарчы. Рахмат. Шу жерге келип эс алгыла аябай сонун жер экен. Бүт условиялары бар экен. Бул жерге барганбыз, условиясы жок. Туалеттер эшикте. Бул жерде намаз окуганда удобный экен, бар условиясы бар экен. Жакшы. Негизинен бул жак капчыкка ылайык эле экен, өтө кымбат, өтө арзан эмес, Сиздерге туура келди. Мына туугандар караңыздарчы, биздин ушундай болгон эжелерибиз келип эс алып атышат. Жаштар каякта жүрөсүздөр, иштеп атасыздар, келип эс алып сөзсүз түрдө чер жазып кетиңиздер. Бул жерден условиясы, шарттары өтө жогорку деңгээлде жана жагымдуу атмосфера табияттын койнунда экен туугандар. Сөзсүз түрдө келиңиздер, Базар Коргон, Кызыл Үңкүр айылында. Караңыздарчы, бул экинчи этажы. Ичинде балкону бар, форточкасы бар, таза аба менен эс алсаңыздар болот. Жана ошондой эле пастелдеринин тазалыгын сөз менен жеткириш керек. Бул жакта пастелдерине жаңыдан пластина шешеттерди берет экен. Бул санузел боюнча сизге көрсөтүп коеюн. Түшүндүңүздөр окшойт, бул жакта душ, раковина, тол көрсөтпөйлөй коеюн, түшүндүңүздөр, Ошондой тургандар. Бул өтө сонун шартта жана сонун жер экен. Мен мындай сөз менен жеткизип бере албай атам, чындыгын айтсамчы. Бул жерге туруп алып таңбай ушул жерде тосоңуздар болот. Салкында, негизинен шаарда, башка жерлерде аба ырайы аптаптуу ысык болуп турган учурда, бул жерде өтө салкын экен. Мен чындыгында üşүп атам, бирок жеңил кийинип келип турдум да. Бул жерде танцпол болот экен. Танцполдо бийлесеңиздер болот экен. Жана ошондой эле кымыз, таза, тоонун аселе балдар дагы бул жерде бар экен туугандар. Ошондуктан маалымат боюнча билем десеңиздер, бул номерлерди калтырып койдук. Instagram баракчасы толук маалыматты ушул жерден алсаңыздар болот туугандар. Сөзсүз түрдө келип эс алып кетиңиздер. Урматтуу туугандар, бул кайсыл жер десеңиздер, баарыңыздарга маалым болгондой эле Базар Коргон районунун Кызыл Үңкүр деген айылындагы ыйык булак деген эс алуу жайы. Кечкисин дал ушундай болгон сонун атмосфера, караңыздарчы. Мен оюмча баарыңыздарга тең угулуп жатат бул жакта атайын танцпол деп. Сонун дискотека кечкисин сөзсүз түрдө жаштар үчүн, жалпы меймандар үчүн коюлуп бермекчи. Андыктан туугандар, толук маалымат билүү үчүн сөзсүз түрдө бул номерлер, байланыш номерлери аркылуу чалыңыздар, алдын ала байланышып, брондоп, кезекке туруп алсаңыздар болот туугандар. Ар бириңиздерди күтөбүз. Базар Коргон району, Кызыл Үңкүр айылы. Ыйык булак.